16-июнь Борбор каладагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионго спорт сүйүүчүлөрү ак шуңкарларды сүрөнгө алуу үчүн чогулушту. Жетекчилер жеринде маселе талкуулап, бош убакытлары жоктой көрүнөт. Ошентип Кыргызстан менен Малайзиянын футболдук беттешине өлкө башчысы Садыр Жапаров келип, кыргыз курамасын сүрөнгө алды. Оюндун биринчи бөлүгүндө Гүлжигит Алыкулов эсеп санын ачып стадионду шаңга бөлөдү. Кыргызстан менен Малайзиянын курама командаларынын беттеши бир-бир эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Бул беттеш 2026-жылы өтө турган дүйнө чемпиондугуна тандоонун 2-чи раундунун 5-чи турунун алкагында болуп өттү. Соңку жылдары кыргыз футболуна болуп көрбөгөндөй жакшы көңүл бурулууда. Азыр болсо оюндун жыйынтыгы бир-бир эсебинде тең чыгуу менен аяктады. Эми кыргыз футболуна дагы кезектеги салым же болбосо колдоо деп айтсак жарашчудай. Ушул автобусту президент Садыр Жапаров азыр ак шуңкарларга белек катары бергени турат. Салам алейкум. Мамаксы. Ошентип мамлекет башчысы футболчулар менен жолугушуп, башка машыктыруучу Штефан Тарковичке автобустун ачкычын тапшырды. Садыр Жапаров Оман курама командасы менен боло турган оюндан жеңиш күтүп жатканын белгилеп, эл аралык мелдештерде ак шуңкарларга ийгилик каалады. 7 июнь президент Садыр Жапаров финансы министрлигинин 100 жылдыгын майрамдоого байланыштуу салтанаттуу иш-чарага катышты. 100 жыл тарых үчүн бир күн мезгил болгону менен биздин мамлекетибиз үчүн өнүгүү жолунда көптөгөн оош кыйыштарга дуушар болуп, татаал кырдаалдарды башыбыздан кечирдик. Финансы системасы өлкөнүн өнүгүүсүнүн аныктоочу негизги критерийи болуп саналат. 100 жыл аралыгында министрликтин жетишкендиктери да, жоготуулары да болду. Мурда ири долбоорлор тыштан карыз алып жүзөгө ашырылып келген болсо, азыр өзүбүздүн ички ресурстарыбыздын эсебинен пайдаланып ишке ашыруудабыз. Натыйжада фискалдык өзгөрүүлөр кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттин бюджетинин экономикадагы үлүшүн чоңойтуп жатат. Бюджеттин кирешесинин өсүүсү элдин социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча саясатыбызга салмактуу негиз болуп берди. Өлкө башчы каржы системасында маанилүү роль ойногон белгилүү мамлекеттик ишкерлер тууралуу сөз кылып, республиканын каржылык туруктуулугун бекемдөөгө салмактуу салым кошкон адистерди куттуктады. Аларча мамлекеттик резиденциясы Садыр Жапаров Ислам өнүктүрүү банкынын президенти Мухаммед Аль-Джассерди кабыл алды. Эки тараптуу кызматташтыкты мындан ары тереңдетүү маселелери боюнча кире алышуу болду. Өткөн айда менин үйүм 2021-2026 турак жай программасына 79 миллион акш долларын өлчөмүндө каражат бөлүү келишимине кол коюлган. Айтылган каражатка биз болжол менен 1800 үй бүлөнү үй менен камсыз кылат экенбиз. Ушул келишимге жетишүүдө албетте сиздин салымыңыз абдан чоң. Кыргызстан эл үчүн жана мен үчүн бул долбоор абдан маанилүү. Президент Кыргызстан глобалдык чакырыктарга карабастан акыркы жылдары туруктуу экономикалык өсүштү көрсөтүп жатканын ырастады. Ага мисал 2023-жылы Кыргызстандын ички дүң продукциясы триллион сомдон ашты. Мындан тышкары Кыргызстанда көпчүлүк күткөн ири долбоорлор башталып жатат. Менен Кошуна Кытай өлкөсү менен биргелешип электромобилдерди чыгарган завод куруп атабыз. Ал жылына 80 000 машинеге чейин чыгарганга мүмкүнчүлүгү бар. Бир жума мурун, бир апта мурда Ысык көлдө Асман шаарын куруп баштадык. Ал шаарды биз башында жөн эле шаар катары курабыз дегенбиз, кийин чет өлкөлүк өнөктөштөрүбүздөн сунуш түшүп, көлдү булгап албагыла абдан баягындай жакшы көл бар экен, ошон үчүн жашыл шаар салалы деген сунушун 1 жылдан бери кайра долбоорлорун башкача жасап отуруп, мына 1 жума мурун башталды.
Ал шаардын ичинде дагы электромобилдер, электробустар гана жүрөт. Садыр Жапаров энергетика тармагындагы ири долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бурулуп жатканын кошумчалады. Бул өңүттө ал Ислам өнүктүрүү банкына Камарата бир КЭСинин курулушу боюнча долбоорго катышууну карап чыгууну сунуштады. Bunun içinde mına gidrogesтерди, жанагындай күндөн, шамалдан электроэнергия ала турган ушундай чоң-чоң проектлерди жасап атабыз долбоорлорду. Анын ичинде ошо эң чоң ири КЭС Камарата бир КЭСи бар. Бул Орто Азия чөлкөмүндө эң ири КЭС болуп, жанагы электроэнергияны бербестен Казакстан менен Өзбекстан өлкөлөрүн суу менен дагы өз убагында камсыз кылып турууга абдан чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзөт. Мухаммед Аль-Жасер жылуу кабыл алуу үчүн ыраазычылык билдирип, КЭСтерди куруу, адам ресурстарын өнүктүрүү, жакырчылыкты кыскартуу жана социалдык жактан аялуу үй-бүлөлөрдү колдоо боюнча долбоорлорду каржылоону кароону сунуштады. Экономика, сиз айткандай, президент мырза абдан өнүгүп келатат. Биз аны да байкап атабыз. 7%-тен көбүрөөк продукциянын 3 триллион деген абдан жакшы сумма деп айтып кетсем болот. Булардын көрсөткүчтөрү дагы өсүшкө жана өнүгүүгө болуп аткан нерсенин белгиси. Достук орденимен сыйлансын. Кыргыз Республикасы президенти Жапаров Садыр Нурмужоевич. Достук орденинин ээси Кыргызстанда ири долбоорлор ишке ашып, экономикалык секирик жасап жатканына күбө болгонун жана биздин өлкө менен алдыда жашыл экономика, энергетика жаатында кызматташуу ниети күч экенин билдирди. أهلا وسهلا. وكيف أحوالك وكيف الحمد لله تحب قرغيزستان؟ بخير ولله الحمد. This is my first visit. Бул менин Кыргызстанга биринчи иш сапарым. Сиздердин экономикалык көрсөткүчтөрдү көрүп кубанып турам. Алдыда президент айткандай жашыл экономика, энергетика жаатында тыгыз кызматташууну баштайбыз. أهلا وسهلا.